Мен Исакова Жамиля 1965-жылы Алай районунда төрөлгөнмүн. Бала чагым ошо Алай районунда өткөн. 10 жылдык билимим бар. Ошо мен кичинекей кезибизде эле менин апам ушул кыргыздын улуттук буюмдарынын баардыгын жасаган. Кичинекейибизде бирге эле апамдар менен жасап жүрүп үйрөнгөнмүн. Азыр мен ошо улуттук буюмдардын баардыгын эле ушу колуман келишинче билем мен. Мисалы терменин түрлөрүн билем. Термеден эки жүздүү, карабоо, бешкеште, какма ошолордун баардыгын согом. Мисалы мына улуттук буюмга киргенде кыргыз уйдун жасалгаларын желбоо, бел курчоо, ошол чаян түймө баардыгын ошо жасайм. Термелерден шалча жасайм. 200 десе 200 ошо заказ болот. Өзүм да жасап коёмун. Ошо болгон адамдар келип заказды берип алып кете берет, согом. Анан монол букары, бешкештелерден букары, термеден өзүмдүн мына улуттук кийимдерге да кошуп кичинеден неме кылам. Бирок кийим тиккенге мына швея жактан кичине мага жетишсиз машиналар жок. Бирок мен ошо термеге мына улуттук буюмга көп басым жасайм. Ошо улуттук буюмдардын көбүн эле жасайм. Улуттук буюмга ошо көбүнчө ошого басым жасайм. Улуттук буюмдун кыргыз уйдун жасалгаларын баардыгын жасаймын. Шалчаларды жасайм. Шырдактардан ошол шырдакты деле жасаймын. Ошо кийиз жасаганда ошо кийизге өтө көбүнчө мына термени көбүрөөк жасайм. Кийиз жасаш үчүн азыр бизде кийиз жок. Ошо өзүм кийиз жасаган убакта гана шырдактарды жасайм. Анан ошо тердик жасайм, ат жабдууларды. Килем согом, килемден онондой жайнамаз, кичинекей басмайыл ошолорду жасайм. Ошо кандай неме болсо баардыгын эле жасай берем. Чаян түймө түйөм, элечек оройм. Анан монундай кичинекейлерди бешикпо, сумкаларды, ошо шалчалардан калган соккон термелерден эч качан мен неме чыгарбаймын. Кичинекейлерин онондой сумкаларды жасайм. Чий оройм. Анан кыргыз үйдүн жанагындай түймө түйгөндө жанагындай чачыктарын түйөм. Ошол. Канча жашыңызда үйрөнүп баштадыңыз? Мен кичинекей менен эле үйрөндүм. Себеби апам ошо кичинебизден эле соктук да ошо. Мен ушу 1-класстан баштап апам жүн кармайт эле, биз эми андай жүн титип берип, жөн эле ийип эле иричилик. Кийин чоңойгондо ушу 5-класстан баштап килем согуп, ошо термелерди жайлоого барганда эле согот болчубуз апамдар менен кошо кармап элечи. Ошондо эле үйрөнүп калганбыз. Анан кийин мына 10ду бүткөндөн кийин ошо жакшы өзүбүздүн колубуздан келип, баардыгын өзүм жасай турган болуп калдым. Ага чейин ошо апам менен бирге туруп кармап эле жүргөнбүз. Анан 10ду бүтүп калгандан кийин өзүбүз акыл эсибиз толуп калгандан кийин ошо килемди, термени өзүбүз согуп, өзүм күзүктөп, өзүм согуп, боёгонго баардыгына өзүм үйрөнүп жасап калганмын. Азыр ушул убакка чейин жасап атам. Апам бар азыр 94 жашта. Өмүрүң берсин. Бала кезиңизден мисалы үчүн жана бир жарганат карыштаттуу деген бар го кыргызда. Ошентип карыштаткан эмеспи? Жок, карыштаган эмеспиз. Биздин айылда эми жанагы өзүбүздүн эжелер эмне кылганда оозуңа түкүрөйүн дейт эле, биз жок дейт элек. Бирок бирге жүрүп кармап жүргөн менен үйрөнүп калат экенбиз да, ошо өзүбүз эле апамда эмне кылып калгам мен. Кичинекейинен эле. Бешкештен соккондо сиз гүлүн дароо согуп атып салып кетесизби же кийин саймалайсызбы? Жок, мен согуп атып салып кетем, аркактын астында салып кетем. Астыңан? Аркак менен кошо салып кетем, кийин тикпейм. Муну ошо согуп атып эле күзүктөгөнчө эле кошо эле салып согуп кетем. Муну бешкештени. Ал бешкештедеги көчөттөрдүн аттары кандай? Бешкештенин көчөтү мына эми илгерки мурун бизде архитектура эсеп болгон эмес да, мурунку апаларыбыз жаныбарлардын, дарактарга ошо немелерге эле окшоштуруп эмне кылган. Мына мисалы мынаны кыргыз үй деп койгон, мынаны арча, мунуну дагы ошондой эле ошо өзүбүздүн эле неме боюнча мынаны борсокчо деп эле салып коебуз. Анан азыр эми бара биз дагы мынтип азыр заманбап болуп көрүп азыр узорлорду, оймолорду сала баштадым.
ошол азыр эми мурункулардын аттарын айткан менен азыр биз билбейбиз, өзүбүз билебиз. Анан азыркы заманбап кылып немеге караганда азыркы ошо оймолорду, немелерди сала баштадым. Сиздин аркаңызда тикектин алдыңкы чалгайдын үстүндөгү чачы турат го. Чачынын үстүнөн басып турган термедеги көчөт эмне көчөт дейт? Муну пычак учу дейт. Бул букары. Мына чачыкты эми өзүм колдо токуганмын. Мунаны карабоо дейт. Булар бизде ушу терме, мына букарысы мына ошо чачыкты дагы өзүм. Карабоо менен терменин айырмасы эмнеде? Мисалы ар бир региондо ар кыл айтылат экен да. Мисалы бизде Жалал Абадта мунулорду карабоо дейт. Бизде Алайда карабоо дейт. Муналарды бизде Жалал Абад областы боюнча мунаны терме дейт экен. Ошондой ар бир жерде ошондой экен да. Экөөнүн немеси бир эле. Бирок ар бир региондордо ошондой айтылышы бөлөк болуп калат экен. Бизде мунаны карабоо дейбиз. Анан мунулордун аттары бар. Мунаны сыңар ийин дейбиз, мунаны пычак учу дейбиз. Буякта бүт эле карабоо эле деп коет экен да. Бизде мунулордун ар бир соккон немелердин бүт аттары бар. Мисалы мына сумкадагы термени биз 40 шактын бир шагы дейбиз. 40 шактын бир шагы, ошо сумкадагы. Ошол анан мына жаткан неме ал жөн эле какма. Наркада. Ошондой эми ар бир неменин өзүнүн аттары бар экен да. Ошентебиз. Анан мунулорду бешикпөө, мынан деле ана пычак учу. Бул эки жүздүү. Эки жүздүү менен мына карабоонун айырмасы өтө чоң. Мисалы мына терме. Термеде мынандай бир эле бет түшөт. Бетин эле тересиң. Аркасы мындай эле калат. Мына эле эки жүздүү. Бул эки жүздүүнү соккондо буну немеси жип көп кетет буга караганда. Бул 3 катар кетет экен да. Мунага 2 катар түшкөндө мунун эки бети тең бирдей болот мынандай. Мунаны тергич менен теребиз, термени. Мунаны кол менен тересиң. Бирок мунаны бир жип кетсе дагы бузулат да. Ошондо этияттык, сактык менен тересиң да мунуну. Бир жиптен да адашпай териш керек. Бирок эки бети тең бирдей түшөт мынандай. Ошон үчүн бул эки боо. 200дөгү 200дүү. Көчөттүн атычы? Бул көчөт жөн эле неме? Тайтуяк деп коет муну. 200дүү. Мына тайтуяк мына бир эле бет болчу да мына. Мен муну өзүм экөөнү кошуп итип койгом. Мына өзүм мынанча эле көчөт болчу. Муну кыргыз үй мынандай эле. Кыргыз үйдүн баш чалгычтарына кетет булар. Мен муну өзүм кошкомун мынандай кылып. Кошуп соккомун. Бул ошо кыргыз үйдүн бел. Бул букары. Букары дагы бул экөөнүн да башкача. Бунун аркасында мындай терилип, аркасы мындай чыгып калат. Азыр эми мына элечекке кошуп койгон үчүн, мына. Букарынын аркасы мына мен неме кылып койгом. Мынандай болуп чыгып калат. Бул дагы башкача. Муну да кол менен тересиң, тергич менен тербейсиң. Бул букары. Бунун да түрлөрү көп. Салам. Көчөттүн аты пычак учу. Булар. Мына. Мунун пычак учунун эки чекесиндегиси. Муну сирке деп коет мыналарды. Сирке деп коет мына көк жиптерди. Ар бир немеге чекесине кошкондо ошондой сирке коюлган да. Любой терме мурак нерсеге болуп калат. Үчүндө Гүлнур деген бар го, акимчиликте билим берүү жагында иштейт. Жазда курам да азыр үйгө эмне кылсам неме болуп калат. Да өзүм оройм. Анан саймалар бар. Ошо улуттук немелер. Өзүбүздүн басма сайма, жаза сайма деп. Муну менен ошо менин күлүчтөрүм болор, некте калды аларды майда чүйдөлөрүм баарларды эмне кылганым жок. Ушуга эмне кылып алып, мындай чач